Акчаны алганда булар сотсоңарчы. Акчалуу адам экен ал дагынчы. Эгерде чыныгы Кудайдан корккон болсо, Алладан корккон болсо, ушинтип менен бөлөлөрүм, эжелерим ыйлап отурат ушул жердечи. Акыйкатка чечип бериңиздер ушуну сотту. Садыр Нуркожоевич камчыбек ташып, ушуну биздин үнүбүздү угуп, карапайым эл ушинтип ыйлап кала береби бар жок жерде. Сотторду силер акыйкатка чечип, ушу соттордун үстүнөн карап беришиңиздерди суранабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 15 ноябрь 2023 жыл. Биз жаңы эле жогорку соттон чыктык. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз бул иш боюнча аркасынан жүргөнүбүзгө 1 жылга жакын убакыт болуп калды. Ош шаардык соту Эсенкулова деген айым тарабынан айыпталуучуга жеңил жаза белгиленип өкүм чыккан, бирок ал өкүм менен жабырлануучунун жактоочусу жана өкүлдөрү тарабынан макул болбостон апелляциялык даттануу келтирилген. Биз келтирген апелляциялык даттануу Ош областтык сотунда туура жана мыйзамдуу деп таанылып, Эсенкулова чыгарган өкүм жокко чыгарылган. Апелляциялык инстанциянын чыгарган аныктамасына айыпталуучунун жактоочусу макул болбостон кассациялык даттануу келтирилген. Дал ошол кассациялык даттануу бүгүн каралды жана жогорку сотто айыпталуучунун жактоочусунун келтирген кассациялык даттануусу канааттандыруусуз калтырылды жана апелляциялык инстанциянын аныктамасы күчүндө өзгөртүүсүз калтырылды. Биздин өлкөдө адилеттүүлүк бар, жок эмес, болгону ага жетиш үчүн талыкпаган мээнет жана сабырдуулук талап кылынат. Ал эми жогорку соттун кылмыш жазык жана укук бузуулар иштери боюнча соттук коллегиясына менден терең ыраазычылык.